мен ойланып тұрдым да көп. Саясатқа сен бар болсаң, саясат саға келеді екенсің. Үйіңе келеді екен да саясат. Көптеген сунуштар болды. Барлық партиялардан сунуштар болды. Анан мен келіп бир болду тандап алдым. Себеби деген биздин лидер Сулайманов Алтынбек өзү кесибин туура эмес тандаган да. Аскер кишиси болсо керек эле. Сөзүнө туура так жүргөн баягы кыргыздын накта жигиттери. Көптөгөн лидерлер бар, алар дагы сунуш кылып, эртеси күнү унутуп калган жерлери бар да. Бул киши сөзүндө так туруп, анан экинчи көп таасир берген жагы биринчи лидердин таасири, экинчиси 95%га азыр өзгөрүлүп атпайбы? Анан мен бир сыра карап окуп көрүп, кимдер келип атат? Кыргыздын эртеңки сунуштары жарайбы? Кандай кылганда өнүгүүгө, стабилдүүлүккө мындай салым кошо алабыз деп карап көрсөм, бул жагы Америкадан, Англиядан, Россиядан, Кореядан билим алган жигиттер бар экен. Көптү көрсөгөл болот дейт. Гарвардты бүтүп келгендер бар экен. Ошон үчүн мен ойлодум, ошолордун катарын мен да толуктап, биргеликте бир болуп, Кыргыздын эртеңкисине салым кошобуз деген чоң үмүттөр бар. Ар дайым айтып кетем, бул Кыргызстандын ичиндеги чоң жара болуп калган биздин аймагыбыздын ичиндеги анклавдар. 5 анклав бар. Сок, Шахимардан, Таштөө, Чоң Кара, бул Өзбекстандын биздин ичибиздеги анклавдар, жана ошондой эле Варух анклавы Тажикстанга таандык. Негизги маселелер, очундуу маселелер ошолордун тегерегинде келип чыгат да. Дагы бир чоң маселе биз өзүбүздөн да башташыбыз керек да. Кадр саясаты. Өткөндө айтсам таарыныч эле. Губернатор бүгүнкү күндө ГАИ кызматын иштеген, тармагында иштеген киши турат, губернатор болбой. Аким болуп, электрик турат. Вице-премьер болуп туруп, зоотехникти коюп койду. Эми ошолор баардыгы биригип чек араны чечип жатышып калат да. Кадр маселесинде туура тандап, туура багытта иш жүргүзүш керек.